Президент чогулган элдин жанына басып келген. Ошол маалда топтошуп тургандардын бири аны колунан тартып туруп жаакка чаап жиберген. Бул ирмемдер видеого түшүп калган. Алмазбек Атамбаев инфаркт алдында турат. Кокус абактан өлүп кетсе, эл көтөрүлүп кетпейби деп Азия News гезити жазып чыкты. Реджеп Тайып Эрдоган Орхон Инандыны тааныбайм, эч кандай маалыматым жок деп президент Садыр Жапаровго жооп берди. Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова УКМКга суракка чакырылды. Франциянын президенти Эммануэль Макронду өлкө ичиндеги иш сапарларынын биринде катардагы жаран жаакка чапты. Окуя президент Дром аймагына барган учурда болгон. Кадрда көрүнүп тургандай Макрон чогулуп турган элдин жанына барып, бир киши менен кол алышып учурашууга аракет кылган. Ошол учурда ал президентти колунан кармап туруп жаакка чабат. Жан сакчылар көз ирмемчилиги убакытта президентти ары алып кетип, ага кол көтөргөн кишини кармашкан. Көп өтпөй РИА Новости агенттигинин Даупхин басылмасына шилтеме берип жазганына караганда, Эммануэль Макрон бул окуяга көңүл буруп, көбүртүп жабыртуунун зарылдыгы жок экенин айткан. Мен эч нерседен кооптонгон жокмун. Өз элим менен жолугушууларды уланта берем. Мындай эл чогулган жерлерде агрессивдүү адамдар дайым болуп келген. Муну көбүртүп жабыртып көңүл чордонуна кармабайлы. Алар буга татыктуу эмес. Андан көрө чындап элди бушайман кылган олуттуу көйгөйлөрдү сүйлөшөлү, чечүү жолун издейли деген Макрон. Экс-президент Алмазбек Атамбаев инфаркт алдында турат. Кокус абактан өлүп кетсе, эл көтөрүлүп кетпейби деп Азия News гезити жазып чыкты. Барган сайын абактагы Алмазбек Атамбаевдин абалы оорлошуп, кыйын шартта күн кечирип атканын адвокаты Замир Жоошев кабарлады. Олуттуу маселе жаралууда. Экс-президенттин эски оорулары улам козголуп, инфаркт алдында турганы айтылды. Ал түрмө шартында эмес, үй камагына чыгуу менен комплекстүү дарыланууга муктаж экен. Атамбаевга карата соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы 1 айдан бери чыкпай жатканы эмнени билдирет? Жаман айтпай жакшы жок демекчи, эгерде Алмазбек Атамбаев түрмөдөн өлүп калса, бүгүнкү бийликке чоң баш оору жаралат. Эл толкундап көтөрүлүп кетпейби? Арканда алыс ыргытуу менен үй камагына эле чыгарып коюшса, дейт Азия News гезити. Президент Садыр Жапаров кесиптеши Реджеп Тайып Эрдогандан Кыргызстанда дайынсыз жоголгон Орхон Инанды жөнүндө сурады. Реджеп Тайып Эрдоган тааныбайм, эч кандай маалыматым жок жана фетонун талапкерлери жөнүндө эч нерсе уккум да келбейт деп жооп берди, деди жергиликтүү маалымат каражаттарына президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбеков. Түрк лидери Жапаров менен жолугушуусунда фетонун темасы көтөрүлгөнү белгилүү болду. Биргелешкен пресс-конференцияда ал жолугушуунун жүрүшүндө террордук уюмдарга, анын ичинде фетого каршы күрөшүү маселелерди, ошондой эле аймактагы кызматташтыктын аспектилери талкууланды, деди. Орхон Инанды фетонун мүчөсү деп эсептелбейт, бирок буга расмий далил болгон жок. Эске салсак, Сапаты лицейлер тармагынын президенти Кыргызстан жараны Орхон Инанды 31 майдан түнүнөн бери дайынсыз. Анын автоунаасы Октябрь районундагы Малдыбаев көчөсүндө ал арча суусунун жээгинде эшиги ачык калган деди табылган. Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова УКМКга суракка чакырылды. Атамекен фракциясынан жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаты Ширин Айтматова кумтөр иши боюнча УКМКга суракка чакырылды. Бул маалыматты депутат Дастан Бекешевге таянып Кактус медиа сайты жазды. Эске салсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөрүбүгө байланыштуу 4 кылмыш ишин тергеп жатат. Анын алкагында жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, экс-депутаттар Исхак Пирматов, Талантбек Узакбаев 2 айга камалган.